Биз ар дайым айтып келебиз, кыргыздар эң байыркы эл депчи. Бирок азыркы учурда ошол сөзгө, ошол фактка, тарыхый далилге өзүбүз каршы чыгып жаткандай сезим туйдуруп жатат да. Эмне себептен улам? Азыркы учурда кыргыз тилине, Кыргызстандын тарыхына кандай мамиле жасалып жатат? Ошондо чоң бир суроо чыгып келүүдө деген ойдомун да. Мен каалайт элем, Кыргызстанда жарандык негизде тургузулган бир улутчулдук идеясынын калыптанышы да. Ал эмне? Ал деген өзбек болобу, кыргыз болобу, орус болобу, ошолордун баардыгын кыргыз жарандык идеясы бириктиргендигинче. Анан аларды бириктире турчу тил дагы, мисал тарых дагы бул кыргыздын тарыхы болуш керек деген ойдомун да. 70 жылдан бери мына Советтер Союзунун, андан мурун орус падышачылыгынын кыргыздарга болгон идеологиялык, колониалдык саясаты уланып келди да. Эми азыркы учурда дагы ошол Орусия тарабынан уланууда. Биз ошол нерсени түшүнүп, кыргыз жарандары, кыргыздар ошол нерсени түшүнүп, ошого жараша биз саясат, ошого жараша аракет кылыш керекпизби дейм да. Мисалы, азыркы учурда Кыргызстанда университеттериң дагы, мектептериң дагы көпчүлүк учурда орус тилинде сабак өтүлүп жатат. Эмне себептен кыргыз тилинде өтүлбөйт? Эмне себептен китептер кыргыз тилине которулуп, кыргыз тилинде окутулбайт деген ойдомун да. Ар бир улут, ар бир эл эң биринчи кезекте өзүнүн улуттук символикасына, улуттук атрибуттарына басым жасайт. Мисалы, Жапонияга барсаң жапон тили, Кореяга барсаң корей тили, Түркияга барсаң түрк тили, Орусияга барсаң орус тили, Кыргызстанга келгенде эле өзүбүздүн жана улуттук атрибутикаларыбызга көп көңүл бурулбай калат да. Мен каалайт элем ошол көйгөйлөр, ошол маселелердин чечилишинечи. Бул өтө маанилүү. Ооба, кээ бирөө айтышы мүмкүн, жок, биз экономиканы өнүктүрүш керекпиз, биз инфраструктураны өнүктүрүш керекпиз депчи. Ошонун катарында турган эң маанилүү маселелердин бири так ушул мындай улуттук. Биз өзүбүздүн жанакындай аң сезимибизге, өзүбүздүн намысыбызга кайрадан кайтыш керекпиз деген ойдомун да. Бул өтө маанилүү. Улуттун калыптанышына, мамлекеттин бекемделишинечи. Ошондо кыргыз жараны бирдиктүү жашайт, бөлүнбөй, сен өзбексиң, сен оруссуң, сен кыргызсың депчи.